мамлекет тарабынан прокуратура органдарынын кызматкерлерин социалдык жактан колдоо болуп жатат. Мындан ары да колдоо көрсөтүлөт. Мисал катары белгилеп өтсөм, эң биринчи мен сиздерге мурда убада бергендей, айлык акыңыздарды 2021 жылдын башынан баштап көтөрүү жөнүндө жарлыкты даярдатып жатам. Мындан сырткары кошумча административдик имараттар жана кызматтык турак жайлар курулууда. Урматтуу прокурорлор, биз сиздерге былтыр мен ушул Курманкул Токторалиевич Талпаров сиздерге представить эткенде айттым элем. 1 жыл чыдап койгула, айлыгыңарды көтөрүп беребиз, белиңерди бекем бууп иштеп бергиле 1 жыл, андан кийин сиздерди дагы караганга убактыбыз жетет деп. Сиздердин эмгек акыңыздарды 1 айдан 2 айга кенен жеткидей кылып туруп беребиз, шарттарды түзүп беребиз. Бирок мамлекет тарабынан сиздердин ишиңиздердин сапатына, адилеттүүлүгүңүздөргө сөзсүз мамлекет тараптан катуу сурак болот. Ошону унутпаңыздар. Өз кезегинде ушул сыяктуу мамлекеттик колдоого ээ болуп, сиздерге жүктөлгөн жоопкерчиликти жогорку деңгээлде аткарышыңыздарды талап кыламын. Көрсөтүлүп жаткан колдоолор мындан ары да улантылып, заманбап шарттар түзүлөт буюрса. Биз мамлекеттик түзүлүштү бекемдеп, ошол эле учурда ага зыян келтирип жаткан себептерди жоюуга милдеттүүбүз. Мамлекеттик органдарга жана мекемелерде алардын кызмат адамдары тарабынан мыйзамдарды сактоону камсыз кылуу, жарандардын жана ишкерлердин мыйзамдуу укуктарын коргоо абдан маанилүү. Урматтуу прокурорлор жана ардагерлер, дагы бир жолу прокуратура кызматкеринин күнү кесиптик майрамыңыздар менен куттуктаймын. Сиздерге жана үй бүлөңүздөргө аманчылык, чың ден соолук, жооптуу кызматыңыздарга ийгиликтерди каалайм. Ар дайым калыс жана адилеттүү болгула.